туугандар адыраңдабай жай айдасаңар болобу? Карачы Капайдагы айнын тети мырс аркы жакка секирип барып түшүп калыптыр. Бул машина нан болуп жатат деген мырсты табилеп салыптыр. Меркин калып кетиптир. Вообще-то мына биринчи могу жерге тийген да. Могу жерге тийип башыначы. Мындан ары секирип барып тет жакка кеткен. Бул машина нан болуп экөө жол өйдө болот. Аман эсен аяк кетсе, тети мырс тет жакка эмне болуп түшүп калган белгисиз да. Бул берип бактар деле аман экен да. Мырс көкөлөр учкан окшойт бейтип. Акырын айдагыла. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Аламединде өрөө учурган кырсык катталып каза тапкандардын өздүгү аныкталды. Чүй облусунун Аламедин районунда кырсык катталып, 2 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын айтымында 23-июлда Аламедин районунун Сүймөнкул Чокморов айыл аймагына караштуу Октябрь айылындагы Пенсионерский көчөсүндө жол кырсыгы орун алган. Анда Kia Picanto жана Mitsubishi Outlander үлгүсүндө унаалар сүзүшкөн. Натыйжада 2 адам жеринде каза тапкан. Алар Kia Picanto үлгүсүндө унасынын айдоочусу Россия Федерациясынын жараны БАФ 40-45 жаштар аралыгы, Kia Picanto үлгүсүндө унаанын жүргүнчүсү Кыргызстандын жараны ШЧБ 1983-жылы туулган. Алардын жансыз денелери Аламедин районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн куткаруучулар тарабынан автоунаадан чыгарылып, милицияга өткөрүлүп берилди. Кырсыктын кесепетинен жабыр тарткан Mitsubishi Outlander үлгүсүндө унаасынын айдоочусу ГНМ 1954-жылы туулган тез жардам кызматы менен Чүй облустук ооруканага жеткирилди. Маалымат булагы турмуш. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Кыргызстанда селден келтирилген чыгым 1 миллиард сомдон ашты. Жыл башынан берки сел элди 1,5 миллиард сомдук материалдан чыгымга учуратты. Бул суммага Ош менен Арстанбапты каптаган селдин кесепети кошулса мындан дагы жогорулайт. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин орун басары Азамат Мамбетов билдирди. 2024-жылдын 24-июлунда карата Кыргызстанда жалпысынан 311 сел кырсыгы катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу абдан көп. Тилекке каршы сел жыл башынан бери 22 адамдын Ош облусунда 15, Ош шаарында 5, Жалал Абад жана Баткен облустарында 1 адам өмүрүн алган. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Бишкекте эл ташыган автобуста көз жумган адам, милиция маалымат берди. 24-июлда Бишкекте эл ташыган автобуста каза болгон жаран чет өлкөлүк экени аныкталды. Бул тууралуу Супер KG порталына Ленин Рибинен ырастады. Билдиргендей, болжол менен саат 11:47 чамасында милицияга Үмүт Алиев жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде жүрүп бара жаткан коомдук транспорттун ичинде эркек киши каза болду деген маалымат түшкөн. Аталган факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иши башталган. Окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери каза болгон адам 1970-жылы туулган чет өлкөнүн жараны экенин тастыкташкан. Ал эмне себептен каза болгонун аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуяга күбө болгон адамдарды аныктоо иштерин жүргүзгөн. Учурда текшерүү иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Эске салсак, бүгүн Супер KG порталына окурман кайрылып,
номер 166 автобуста бир адам көз жумганын билдирген. Бул маалыматты тез жерден борбордун директорунун орун басары Игорь Борисов тастыктап, жансыз дене милицияга өткөрүлүп берилгенин маалымдады. Маалымат багы Суперинфо.